Ички иштер министрлиги Баткенде жоокер кокусунан жанындагы жоокерди атып алды. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707-аскер бөлүгүнүн жоокери чек ара кызматынын жоокерлери менен бирге чек ара тилкесинде коомдук коопсуздукту сактоо боюнча Лейлек районундагы Сада айылындагы чек арага жакын күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жаткан учурда кокустан чогуу кызмат кылган жоокерди атып алган. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Ок атуучу курал алып жүрүүдө коопсуздук талабын бузуп, бири-бирине ойноп курал кезегендиктен ички аскерлердин катардагы 2002-жылы туулган жоокери кокусунан бет маңдайда турган шериги ички аскердин жоокери тарапка ок чыгарып алган. Жарадар болгон катардагы 2003-жылы туулган жоокер дароо ооруканага жеткирилген. Тилекке каршы жаракат алган жоокер ооруканадан анын өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон жок деп айтылат ИИМдин маалыматында. Алдын ала маалыматтар боюнча ички аскер кызматкери ак суу ок атуучу курал колдонууда коопсуздук талаптарын сактабастан, курал менен ойношуп, ок атуучу куралга этиятсыз мамиле кылуудан улам маңдайында турган чогуу кызмат өтөгөн ички аскердин жоокери тарапка ок чыгарып алган. Ички аскерлердин командачылыгы милиция кызматкерлери менен бирге окуянын бардык жагдайларына текшерүүнү жүргүзө баштады.